Салам достор, сиздер менен кайрадан эле Баха FF. Достор, каналда биринчи болуп жатсаңыздар, каналга жазылып жана лайк басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшүп кетишиңиздерди суранам достор. Анткени достор, эмне үчүн булар сурап жатам? Анткени мен бул каналды жаңы ачтым. Ачканына болгону 2 жума гана болду. Ошондуктан бир жылдын ичинде канал мен сентябрь айында ачтым. Дагы кийинки жылдын сентябрь айында 3000 подписчик кылайын деген максат койдум. Ушундай максатыма жетишиме эми өзүм аракет кылышым керек. Ошон үчүн ал максатыма жетишиме сиздер да жардам бересиздер достор. Берсеңиздер болот. Кантип поделиться деген кнопканы басып, досторунуздар менен бөлүшүп кетсеңиздер болду. Жана лайк бассаңыздар мага ушул жетиштүү. Жана достор, биздин бүгүнкү видеобуз Free Fire ойноп жаткандагы эң чоң каталар достор. Турнирдеги каталар, мындай айтканда, рейтингде же болбосо кандай каталар десеңиздер, сиздерге айтып кетем. Биринчи, ойун ойноп жатканда тамактанбаш керек жана проблемаларды жана иштерди, жумуштарды бүтүрүп коюп ойнош керек. Эгер силер турнир болуп ойной турган болсоңуздар, турнирлерде. Амесе кандайдыр бир проблема жаралып жана өзүңүздөрдүн командаңыздарды оор илдетке алып келип коюшуңуздар мүмкүн. Ушундай достор. Анан дагы Free Fire ойноп жатканда мисалы бул проблема көп жерде чалдыгышат. Мисалы интернет проблемасы. Интернет проблема болбош үчүн эмне кылыш керек? WhatsApp'тарды бандай ушундай эмелерден полный экранный деген жерден ушундай жерден өчүрүп коюш керек. Бандай полный эмелерди өчүрүп коюш керек. Азыр мен экранды баштам, ушуларды өчүрүп коюш керек. Анан ушундай интернет жакшы иштеп жана интернеттин көп эмеси ылдамдыгы Free Fire'га кетет достор. Эми үчүнчү проблема болсо турнирлерди утулбоо жөнүндө бандай чоң каталар. Ал мисалы душман тактика дейли аны. Сиз трос менен кеткенде негизинен көп адам негизинен трос менен кетпейт, жана айтканда. Аны сезиш керек, трос мындай аны зонага карап жана мынтип кичине эки жагын изилдеп алып, анан кийин эме трос менен кетсе болот. А так мындай жөн эле зона жок, андай болбой эле эме трос менен кетип атсаңыздар, анда адам атып коюшу мүмкүн. Адамдан качам деп троско чыгып эме алсаңыздар дагы адам атып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн тростон көп жаман жакка дагы алып келип коет трос. Жана кийинки тактикалар бул эме көбүнчө позицияны мисалы адырлардын үстү жагынан эме алышыңыздар, элешиңерди суранам. Анткени ылдый жакта турган адамга граната же болбосо эми зажимать этип койсоңуздар болот. Астыда туруп калсаңыздар, анда силерге кыйын болуп калат, чын айтканда. Кандай кыйын болсо болот, азыр айтып кетем. Мисалы өзүңүздөр элестетиңиздер, ал чоң, сиздер пас болуп каласыздар. Пас. Ылдый болуп каласыздар. Ушундайда жаман болуп калат достор. Анан турнир ойной турган болсоңуздар, сиздер көп турнирлерге катышып ушундай пландар болсо, анда стенканы ойношуңуздарды көп сунуштабайм. Анткени турнирлерде силер стенкада ойной албайсыздар. Алда стенканы көп коюп андай мындай кылып, мансит. Турнирде көбүнчө зажимать этиш керек жана стенкаларды эконом кылыш керек. Алар бесконечный эмес. Ошону туура колдонуш керек достор. Жана турнирде стенкада ойногон нерсе жаман жери бар. Ал соло. Чынын айтканда, 1-1 ойногондо соло болуп ойнойсуздар. Өзүңүздөр жана бир адам менен 1-1. Анда турнирлерде көбүнчө отряд болуп ойнойсуздар достор. Өзүңүздөрдүн гильдияңыздар менен. Ошондо дагы силер өзүңүздөргө гана ишенип каласыздар. Ошондуктан достор, ушундай
Ошондуктан ушундай жакшы кеңештерди эстеп калыңыздар. Кээ түнөлдөрдө жана стенкада ойногондо атып туруп жана сразу октой берип турган адат болот. Атасыңар, октойсуңар же стенка кылсыңар. Түнөлдөрдө бундайдын көп деле жардам тийбейт. Түнөлдөрдө пулемет алып туруп атасыңар дагы сразу октой турган болуп каласыздар. Ок көп болсо деле. Достор, кийинки видеодон көрүшкөнчө саламаттаңыздар. Пока-пока. Видео аягына жетип калыптыр. Тилек барыш.